Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге катталуучубуздун суранычы менен 9 рота деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. СССР 1988 Красноярскиде бир нече жаш жигиттер аскерге чакырылып, 2 жылдык мөөнөткө кызмат өтөөгө кетип жатышат. Кийинки көрүнүштө алардын чачтарын алып жатканда, чач алып жаткан жоокер Лютыйга анын кийип жүргөн костюмун көрүп, "Сен аскерге бараткан соң сага костюмдун эмне кереги бар? Андан көрө ал костюмду мага таштап кет" десе, Лютый чачын алдырып бүткөндөн кийин ордунан туруп, "Дагы эмнемди таштап кетейин" деп эле жанагы жоокерди бастырып салды. Ошону менен эле тим койбой анын төбөсүн да кырып салды. Андан кийин командадагылар бири-бири менен таанышып отурушса, жанагы жоокер арызданып даражасы чоңураак бирөөнү ээрчитип келди. Бирок ал аскер кызматкери алардын ооган командасы экенин көрүп, команданы өз жайына коюп, жанагы жоокерди алып кетип калды. Биз ошол жерден бул команда жөн эле аскерге чакырылгандар эмес, Афганистанга бара турган жоокерлер экенин билебиз. Ошентип аларды алып жөнөшүп, аларды Ферганадагы окуу бөлүмүнө дайындашат. Ал жерден алардын командири, ооган согушунун катышуучусу прапорщик Дыгало тосуп алды. Ал дароо эле чаржайт отурган жоокерлерди иретке келтирип, "Мындан ары 3 ай бою мен силерди машыктырам. Андан соң гана силер Афганистанга жөнөйсүңөр" деп айтып, жоокерлерди өзүнүн бөлүмүнө алып жөнөдү. Ошентип бат эле аскерлердин аскердик машыгуусу башталып, прапорщик Дыгало аябай катаал адам экени аскерлердин баарына эле маалым болуп калды окшойт. Дыгало жоокерлерге тартипти катуу коюп, "Силер буга чейин ким болсоңор да мага баары бир. Бирок силер бул жерде эч ким эмессиңер. Силер менин колумдан гана адам болосуңар" деп койду. Вы здесь говно! А людей из вас буду делать я. Ошентип биринчи эле машыгууда жоокерлердин каптарына толо таштарды толтуруп, жогору жакта турган жоокерлерге чыгып барып, аларды жеңүү тапшырмасы берилет. Бирок жоокерлер такыр эле жогору тарапка чыга албай коюшту. Бул нерсени көргөн Дыгало ого бетер жини келип, аскерлерди күчөтүлгөн тартипте машыктыра баштады. Кокусунан жоокерде ката табылса, ал жоокер уртокмокко алынат. Бирок жоокерлер канчалык машыкпасын, бийиктиктеги жоокерлерди жеңе албай жатышты. Күн сайын бир нече аралыктардан чуркап өтүшүп, дээрлик машыгуунун 3-чү айы аяктап бара жатканда, Барабей жана башка 2 жоокер командасына мындан ары бул нерселерге чыдай албай турганын айтышты. Бирок командадагылар аларды "Ушуга чейин бирге болдук, эми мындан ары да бирге болобуз" деп көндүрүштү. Ошентип алардын 3 айлык машыгуусу аяктап, Афганистанга жиберүү алдында турганда, аларга эгерде кимде-ким Афганистанга барууну каалабаса, ушул жерден эле айтсаңар болот. Биз аларды башка аскер бөлүктөрүнө кошуп, өлкөнүн башка тарабына кызмат кылууга жөнөтөбүз десе, ал жерде турган жоокерлердин эч кимиси үндөбөй, баары тең Афганистанга жөнөтүлмөй болду. Ал эми бул кезде Афган согушу дээрлик аяктап, СССРдин баардык аскер күчтөрү Афганистандан чыгарылып жаткан эле. Прапорщик Дыгало аскерлер Афганистанга кеткен чекти дагы эле аларды машыктыруунун үстүндө. Аскерлерге сабактар өтүлүп, Афганистан жөнүндө толук маалымат берилип, жоокерлер машыгуудан кийин бардык тарабынан даяр болуп калышты окшойт. Акырында алар жанагы бийиктиктеги жоокерлер менен да кармашып отурушуп, аларды ылдыйды көздөй кулатышып, онун башына чыкканга мүмкүн болуп, аларды да жеңип алышты. Түн ортосунда Дыгало мас абалында жоокерлерди ойготуп, алдынан чыккан эле уртокмокко ала баштады. Көрсө алдагы жоокерлер менен бирге Афганистанга барууга арыз жазып, бирок тилекке каршы аны жөнөтпөй коюшуптур. Эртеси аскерлер Дыгало менен коштошуп, учак менен Афганистанга жөнөп кетишти. Афганистанга жетип учактан чыгып баратышканда, Афганистандан үйлөрүнө кайтып жаткан десантчылардын бири "Красноярск" деп кыйкырып, аны уккан Лютый жердешине чуркап келип, экөө бирин-бирин тааныбаса да бир туугандай кучакташып учурашышты. Десантчы Лютыйга өзүнүн тумаарын белекке берип, аны эч качан жоготпо деп айтып, башкалар менен бирге учакка түшүп жөнөп кетишти. Бирок сүйүнүч көпкө узабай эле жанагы көккө көтөрүлгөн Ан-12 учагына кол салуу болуп, учак кайрадан кайрылып конууга аракет кылып, бирок ийгиликсиз болуп жарылып кетти. Аны көргөн Лютыйдын жолдоштору бул аймакта канчалык кооптуу экенин өз көздөрү менен көрүштү окшойт. Андан соң ал жерге 2 аскер кызматкери келип, Риаба, Грей жана Пиночетти бөлүп кетип, калгандарын болсо алып барып 9-ротага кошуп коюшту. Ал жактан аларды сержант Афанасий, прапорщик Погребняк жана улук сержант Эркенбаевтар күтүп алышты. Аскерлер десантчылардан 3 күндөн кийин чындап эле согуш башталабы деп сурашса, Погребняк эч кандай согуш болбойт деп айтып, болгону бизге берген тапшырманы так аткарышыбыз керек деп дароо эле тапшырманы түшүндүрө баштады. Көрсө 9-ротага берилген тапшырма боюнча алар бийиктикке жайгашып, Совет аскерлери жана баардык колонналар Афганистандын аймагынан чыгып кеткенче, алардын коопсуздугун карап, афгандардан кайтаруу керек экен. Көп өтпөй эле алар белгиленген аймакка бийиктикке жайгашып, десантчылар менен бирге күндөр өтө баштады.
Бир күнү таң эрте ротадагылар кимдир бирөөлөрдүн жакындап келатканын байкашып, дароо эле куралдардан ок чыгарышып, аларды кууп жиберишти. Ошол эле күнү Воробей айлана тегеректи карап жүрүп, ал жактан бир адамды көрүп чочуп кетти. Ал адам болсо Воробейди алдап эле акырындан куралын алып жөнөй баштады. Бирок ал бир кезде ташка чалынып кетип, коркуп турган Воробей болсо Машаны кандай басканын билбей калды. Ал жерге ротадагылар жетип келишип, ал адамдын куралын алышып, алдына граната бекитип коюшту. Андан кийин рота экинчи аймакка которулуп, кайрадан бийиктикке жайгаша башташты. Жоокерлердин бири минаны байкабай калып, погребняктын жардамы менен аман калды окшойт. Ротадагылар белгиленген бийиктикке өздөрүнүн коргондорун салышып, кечинде коргонду тегеретте аскерлер кароолго туруп, уктап калбаш үчүн кезек-кезеги менен санап кыйкырып жатышты. Бир кезде Стас уктап кеткенде, жанына кимдир бирөө келип эле куралын тартып алып, башына кап кийгизип салды. Бирок ал өзүнүн эле ротасы болуп чыгып, десантчылар аны уртокмокко ала башташты. Погребняк ага карап сендей болуп уктап калган жоокердин айынан бүтүндөй рота кырылат. Эгер рота кырылса, бүтүндөй совет аскерлери кырылып калат деп эле кыйкырып жатты. Эртеси погребняк бир жоокерден ширеңке сурап, бирок жоокер эч кимден ширеңке таппай койгонун айтса, прапорщик ага эч нерсеңди билбейт экем, кайдан тапсаң айдан таап кел деп айтып, кыскасы 2 сааттын ичинде таап кел деп койду. Найди, укради, роди. Приказ понял, боец? Эми айласы кеткен жоокер эмне кылаарын билбей, жакын аралыкта кетип бара жаткан эшекчен абышканы көрө калып, дароо эле өздөрүнүн азыгынан алып, анын артынан жетип барды. Тилин түшүнбөсө да эптеп түшүндүргөнгө аракет кылып, ага азыкты берерин айтып ширеңке сураса, кары киши түшүнгөндөй болуп, жоокерди ээрчитип жөнөдү. Жоокер кары кишинин аркасынан тоо ташты аралап жүрүп отуруп, ошол жактагы кыштакчага келишти. Жоокерге бир үйдүн ичинде күтүүгө туура келип, ар кимден эле чочулап корко баштап, куралын да даярдай баштады. Ошол учурда жаш бала келип, ага 2 ширеңкени берип, жоокер болсо дароо эле ал жактан кетти. Бул кезде ротадагылар дайынсыз жоголгон жоокерди издеп жөнөшкөн. Жоокер кайтып келатып, аларга жолугуп, кылган иши үчүн уртокмокко алынды. Андан кийин гана прапорщик эч нерсе болбогондой жоокерден ширеңкелерди алып койду. Көп өтпөй эле рота күткөн колонналар да пайда болуп өтө башташты. Рота болсо аларды бийиктиктен карап турушат. Көп өтпөй эле күтүүсүз жерден кайдан жайдан афгандар пайда болуп, колоннага соккуларды ура башташты. Ошол жерден катуу кагылыш башталып, эки тараптан тең адамдар өлүп жатышты. Бирок рота кол салган афгандардын тобунун бир тобун жок кылышып, ал эми аман калгандары качып кеткенге үлгүрүштү. Бир топ жоокерлерин жоготкон рота ыкчамдык менен куралданып, жанагы сокку урган афгандардын кыштакчасына кирип барышты. Бирок кыштакта бир да тирүү жан жоктой сезилет. Ар кимиси кыштактын ар кайсы бурчтарын тинтишип, бир кезде короого жалгыз кирген Стас жаш баланын турганын көрдү. Дароо эле ал балага тийбей артка бурулуп кайткан кезде, ал бала куралын алып чыгып эле Стасты аткылап салды. Рота Стасты таап ал жактан алып кетишип, Стас ошол жерден көз жумду. Андан соң колоннадагы аскердик техникалар кыштакчаны бүтүн бойдон бомбалап салышты. Эми ротадагы калган жоокерлер өтүп бараткан колоннадагы жүк ташуучу унаалардын ичинен өздөрүнө азык түлүктөрдү алып алганга да жетишишти. Ал түнү алар жаңы жылды тосушуп, ошентип 1989 жылда келип калды. Таң эрте жоокерлердин бири коргондон алыстап кырга чейин барып, ал жерде сүрөт тартып отурганда аркасынан афгандардын тобу пайда болуп, жоокер аларды көрүп кыйкыра баштаганда эле дароо атып салышты. Андан соң жайнаган афгандардын тобу коргонду көздөй бет алышты. 9-рота аларга болгон күчтөрү менен каршылык көрсөтүшүп, афгандар ушунчалык чукул каптап келишип, 9-ротаны чекеден эле кыра башташты. Узак кармаштын аягында рота афгандардын тобун жок кылып, бирок өздөрү аябай эле аз санда калганын көрөбүз. Алардын рациясы афгандар менен болгон биринчи кагылышта эле сынып талкаланып калгандыктан, алар башка аскер бөлүктөрү менен байланыша албай, бир гана алардан жардам келишин күтүп үмүттөнүп калышты. Көп өтпөй эле афгандардын кезектеги кол салуусу башталып, кайра эле түгөнбөгөн афгандар каптап келе башташты. Эми ротадагылар акыркы деми менен кармашып, бир кезде Воробейге ок тийип, ал каптап келе жаткан афгандарга кошуп эле өзүн жардырып жиберди. Аны көргөндө калган жоокерлер да өлүмгө тикке карап эле жер жайнаган афгандардын астынан чыгышып, баардыгын кыйрата башташты окшойт. Бир тобун кыйраткан рота ортодо бир аз тыныкканга мүмкүн болуп, бирок түгөнбөгөн афгандар кайра эле келе башташты. Дал ошол учурда теги учактар аларга жардамга келип, бирок 9-ротаны афгандарга кошуп эле баардыгын аткылашып кырып салышты. Кармаштын аягында жер жайнаган өлүктөрдүн арасында жалгыз Лютый аман калганын көрөбүз. Учактан түшүп келген командир анын жанына басып келип, эмне үчүн бизге кабар берген жоксуңар деп сурап жатты. Кулактары тунуп калган Лютыйга эч нерсе угулбай, ал командирге карап, тапшырма аткарылды, эми колонналар өтө берсе болот деп айтты. Андан соң Лютый жолдошторун эстеп, кайгыга батып ыйлай баштады. Тасманын акыркы кадрларында Совет армиясынын колонналары Афганистандын аймагын бойлоп чыгып баратканын көрөбүз. БМПнын соотунда Лютый башка аскерлер менен келе жатат. Ал эми анын көкүрөгүндө кызыл жылдыз ордени тагылып турат. 9-я рота. Мы победили.
тасма ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып досторуңуз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.